Салам урматтуу достор. Бүгүн биз өзгөчө жана даамдуу балыкты кандай бышыруу керек, дал ушул темада талкуулайбыз. Даамдуу бышыруу үчүн биринчи балыкты туура тандоо керек. Мен ар дайым көлмөнүн балыгынан колдоном. Эгерде сиз дагы алып ооз тийип көрөм деген болсоңуз, мен сиздер үчүн текстте жана ошондой эле видеонун аягында баракчасын калтырып кетемин. Атайын заказ берип алдырсаңыздар болот. Балыкка келген болсок, балыктын ичи сыртын жакшылап тазалап алып, андан соң үстүнү кесип алабыз. Майда бөлүкчөлөргө туз, кара мурч, балыкка арналган приправа жана ошондой эле кызыл мурч кошуп, жакшылап аралаштырып сүйкөйбүз. Экинчи балыкты дагы дал ошондой кылып майдалап кесип, кара мурч, туз, балыкка арналган приправа, кызыл мурч кошуп сүйкөп алабыз. Андан соң майды көбүрөөк коебуз, анткени борсок бышыргандай кылып бышырып алабыз. Бул майды кийинки тамактарыңызга деле иштетсеңиз болот. Аябай май ысыгандан кийин биз балыкты салып, эки бетин тең кызартып кууруп алабыз. Кууруганда 8-10 мүнөттүн ичинде бышат балык. Эки тарабын тең кызартып кууруп алабыз. Эгерде сизде май азыраак болгон болсо, анда жылдырып бышырсаңыз болот балыкты ошо май бар жерлерге. Эгерде балыгыңыз кичирээк болгон болсо, үй шартында эле жасап алсаңыз болот. Менин балыктарым чоңураак болгондугуна байланыштуу мен очокко бышырууну туура көрдүм. Мына биздин балыктар даяр болуп калды. 8 жана 10 мүнөтчө кууруп алабыз. Андан соң экинчи балыгыбызды дагы дал ушундай кылып кууруп алабыз. Бисмилла деп. Эки тарабын тең кууруйбуз кызарта. Өзгөчө даамдуу көлмөнүн балыгы деги эле даамдуу болот да. Эгерде сиз дагы ушундай балык кууруп жегенди каалаган болсоңуздар, дал ушул биз заказ берген жерге кайрылсаңыздар болот. Мынакей, үчүнчү балыгыбыз дагы даяр болуп калды. Бул балыкты бышканда азыр мен сиздерге көрсөтөм. Кадимки биздин үйдө мисалы үчүн жумуртка, ун кошуп даярдайт эмеспизби? Дал ошол балыктан дагы өзгөчө бир башкача даамдуу болуп бышат да. Бул балыкты кооздоо өзүңүздүн фантазияңызга жараша болот. Мен болсо лимон жана ошондой эле пияз менен кооздоп койдум. Кааласаңыздар пиязга уксус кошуп койсоңуздар болот. Азыр мен сиздерге балыктын ичи кандай бышканын көрсөтөм. Ичи быштыбы бышпай калдыбы сиздер үчүн табышмак болуп турган чыгар. Азыр мен сиздерге көрсөтөм. Мынакей, ичи аябай кургак, сонун болуп бышат. Коркпой жасай берсеңиздер болот. Болгону май аябай ысып туруш керек биринчи бышырып жатканда. Мынакей. Бул кадимки ун, жумуртка кошуп бышырган балыктан дагы өзгөчө даамдуу болуп бышат. Эгерде сиз дагы дал ушундай балыкты буйрутма берем деген болсоңуз, King Forel баракчасына кайрылсаңыздар болот. Достор, бул балык кандай жерде жана кандай шартта чоңоет экен деген болсоңуздар, бул видео сиздер үчүн. Мынакей көлмөнүн балыгы сонун таза абада, таза сууда чоңойгон балыктар болот. Барыңыздарга ийгилик достор, орозоңуздар кабыл болсун.